урматтуу студенттер, дагы бир жолу мен ойлойм бүгүнкү жолугушуубуз конструктивдүү эле болду окшойт. Ачык эле сиздер айттыңыздар, ачык эле как есть биз жооп бергенге аракет кылдык. Дагы бир жолу сураныч, жанагы вопростор мен ойлойм уже исчерпаны. Ошондой чечим кабыл алабыз. Правда, жана Айбенин институттун директору азыр командировкада болуп атат, бирок учебная часть прошу проконтролировать вот эти перемещениянын баарын токтоп тургула, пока өздөрүнүн эле корпусунда окуп турушсун. Силер өзүңөрдүн корпусуңда окугула, эч ким эч жака келбейт. Бул вопрос уже исчерпан. Дагы бир жолу сураныч, быйыл ошол улуттук университеттин 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилеп, анан былтыртан бери көрүп атасыздар да, мына ушул политех 70 жылдыгын белгилеп, целый даңк орденин алышып, бир мындай реклама кылып метип атышат. Жалал-Абад университети ошентип атышат. Быйыл биз улуттук университетке да бир ушундай чоң иш-чараларды пландаштырып атабыз. Ошондуктан ушунун алкагында улуттук университеттен только бир позитивдүү, анан ошол улуттук университеттин имиджин көтөрө турган маалыматтардын чыгып турушун баардыгыңыздардан суранам. Быйылча ошол 100 жылдыкты тынч, таза өткөрүп алгыча эми 5 кол тең эмес экен, ар кандай болуп атат. Бир майда барат, кээ бир суроолор болуп калат экен. Ансыз, потому что мен жана башында айтпадым, 30 000 студент фактически 3 000 сотрудник иштеп аткан коллектив. Бул Кыргызстандын ичиндеги эле бир чоң Кыргызстанга окшогон мамлекетти, ошол мамлекеттин бир мүчөлөрүсүңөр силер да. Ошондуктан баардыгыңыздардан сураныч улуттук университетти чогуу өнүгүп өсүүнүн жолуна көтөрүүгө суранам. Эми студенттик мезгил силердин өмүр бою кала турган жылдарыңар. Вообще адамдын өзүнүн жашоосунда студенчествонун жылдары абдан бир кызыктуу болушу керек. Көп өзүңөргө билим алышыңар керек, впитывать этип. Анан ошол алган билимиңерди эртең барып практикада пайдаланышыңыздар керек. Мен ойлойм ушу сиздер туура түшүнүп, анан көбүрөөк даана, жакшы билимди алып, анан Кыргызстандын өнүгүшүнө, анын ичинде улуттук университеттин мындан ары өнүгүшүнө баарлап жардам берип иш алып барабыз деген ойдомун. Чоң рахмат. Урматтуу Докторбек Токторсатович, студенттердин артынан, активисттердин артынан, стаждардын атынан, мугалимдердин атынан сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Канча ректор менен иштешип атабыз, мынакей сиз биринчи ректорсуз. Ушул активисттер менен жолугушуп, ушулардын проблемасын угайын деп, чечейин деп, мынакей бүгүн ушул жерде эле 4 маселени чечип салдыңыз. Сизге өзгөчө рахматыбызды билдиребиз. Ийгилик сизге, эң негизги ден соолук сизге. Биз баарыбыз түшүнөбүз, сиздин эң негизги цель ушу биздин улуттук университети деңгээлин көтөрүп, топ 1000 кирип калайлы. Чоң рахмат.